Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун кызматташтыгына 30 жыл толду. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү мааракени белгилеп, 3000 түп жазы жалбырактуу көчөт отургузду. 2,5 миң жаңгактын көчөтү Чүй облусунун аймагында, 500 түп Тянь-Шань карагайынын көчөтү Ош Токой чарбасынын аймагында отургузулду. Ошонун алкагында мына бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы Бириккен Улуттук Уюмунун өкүлчүлүгү ушундай отургузалы деп демилгени көтөрүп чыкты. Аны биз да колдодук. Мына бүгүнкү күндө ушул Чүй жергесинде, Чүй районунда, ушул Токой чарбасында 2500 жаңгак көчөттөрүн отургузуп жатабыз. Андан сырткары бүгүн Ош областында дагы 500 түп да ошо бактарды отургузуп атышат да. Чүй Токой чарбасынын Акбешим аймагында отурулуп жаткан жаңгактын көчөттөрү 4 жылдык көчөттөр. Бул көчөттөр Жалал Абад облусуна караштуу Базар Каргон районунун Каба Токой чарбасынан алынып келинди. Чүй Токой чарбасы мөмөлүү даракты отургузгандын 2 максатын көздөйт. Биринчиден жашылдандыруу, ал эми экинчиси жергиликтүү тургундарды түшүм менен камсыз кылуу. Улуттук Жашыл Мурас акциясынын алкагында жылына 6 миллиондон кем эмес бак отургузуу пландалган. Жараян башталгандан бери өлкө аймагы боюнча 1180 гектар аянтка 1 миллион 400 миң көчөт отургузулду. Республика боюнча бүгүнкү күндө ошол 5 миллион 600 миңге жакын көчөт отургузулду. Бул баягы Токой чарбанын жеринен сырткарыдагы жана айыл өкмөттүн жерлеринде ушундай токой отургузуу иштери жүрүп атат. Негизгисинен бизде ушул 41 Токой чарбада бизде ошол тоолуу өрөөндөрдө баягы карагай токойлорду отургузуу иш-чаралары жүргүзөт. Аны эми ушундай өзөндүү жерлерде болсо ошол мөмөлүү дарактарды отургузуу, андан сырткары терек плантацияларын түзүү, бул баягы бат өсүүчү өсүмдүктөрдү дагы отургузуу. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагындагы күзгү бак отургузуу иш-чараны Бириккен Улуттар Уюму демилгеледи. Биз бардыгыбыз жаратылышты коргоого маани беришибиз керек. Деги эле бак отургузуу жакшы саамалык. Өсүп жетилсе экологияга дагы оң таасирин берет. Биздин уюм Кыргызстанда бак отургузууну убадалаган болчу. Биз ошол убадабызды аткарып жатабыз. Кыргызстандын жаратылышы өзү эле ажайып кооз. Ушундай кооз жаратылышты сактап калуу бардык жарандардын жаратылышка кылган мамилесинин көз каранды деп эсептейм. Акцияга элчиликтер, ведомстволор, Токой чарбанын кызматкерлери, студенттер жана Жашыл экономика үчүн жаштар уюмунун өкүлдөрү катышты. Бул жылы Жашыл Мурас улуттук компаниянын алкагында 65 миң көчөт отургузуп, 1100 жаштарды ар бир региондордон, ар кандай региондордон чогултуп, ошо тоолорго алып барып, тоолордон ошо 65 миң көчөт отургузганбыз. Бирикмеде канча жаштар бар? Негизи биздин бирикмебиз бүткүл Кыргызстандын региондорунда бар, жердин балдары деп аталат. Азырда 250 адамдай активдүү катышуучулар бар. Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча 41 Токой чарбасы бар. Көчөт каналарда жылына 15 миллиондун тегерегинде көчөт даярдалат. 2023 жылга 7 миллион ар кандай көчөттөрдү отургузуу планга киргизилген. Айдар Темиралиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.